Hey, welcome to another class, and in this video we're looking at past simple, but this time we're talking about irregular verbs. Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер дагы бир сабакка. Бул видеодо биз past simple'ды карайбыз, бирок irregular verbs, туура эмес этиштер менен болгон past simple'ды карайбыз да. Past simple эмне экенин уже билесиздер, себеби өткөнгү сабактарда биз ошол өткөн чактагы жөнөкөй past simple'ды өткөнбүз. Ал кантип иштейт? Ошонун баарын өткөнбүз. Азыр бир сыйра кайталап туруп, анан туура эмес этиштер алар эмнелер жана алар кантип иштейт past simple'да. Ошого карайбыз. So, regular. Okay? So, regular деген туура этиш. Эгер этиш туура болсо, ага ed мүчөсүн кошуп койсок, өткөн чакта болуп калат. Мисал үчүн, work, буга ed'ни кошобуз, worked. Watch, watched. Мен кече иштедим. I worked yesterday. Болот да. Эми irregular, туура эмес этиштерде мындай болбойт. То есть by деген туура эмес этиш. Ага ed мүчөсүн кошуп койсо by'д болот, ал болбой калат. То есть бул эреже буга болбойт да. Бул туура эмес этиштер irregular verbs. Туура эмес этиштер past simple'дын мунул эрежесине баш ийбейт. Туура эмес этиштердин, демек мунул этиштердин өздөрүнүн өткөн чагы бар. Мунул экинчи столбиктеги бүт ошол past simple'дын өткөн чагы да. Буларды жөн эле жаттап алыш керек. Мисал үчүн булар кандай иштейт? Ошондо buy сатып алуу, мен сатып алдым. I bought болбойт, I bought болот. Catch кармоо, тутуп алуу. Caught тутуп алдым. Catched болбойт да, то есть catch ed деп кошо албайбыз. Себеби бул туура эмес этиш. Мунун өзүнүн даяр өткөн чагы бар, буну жатташыңар керек. Бардык туура эмес этиштер ушундай эрежеге баш ийет да, аларды жөн эле жаттап алыш керек. Аларды могул эрежеге сала албайбыз. Okay, so үчүнчү столбикке азыр көңүл бурбай тургула. Үчүнчү столбик эмне деп башыңарды оорутпай эле тургула азыр. Себеби азыр биз past simple'ды өтөбүз, ошол туура эмес этиштердин экинчи формасын өтөбүз да. То есть жөнөкөй өткөн чактагы. Ошол эле do этиши өткөн чакта did болот. Жөнөкөй өткөн чакта did. Ошол эле силер билген be өткөн чакта was же were болот. Бул эми уже немеден. Именно ошол этиш ушинтип өзгөрөт. Swim сүзүү, swam уже сүздүм, да. Eat жөө, тамак жөө, тамактануу. Ate жедим. И так далее, ушинтип кете берет. You just have to memorize them. You have to just memorize them. Силер аларды жөн эле жатташыңар керек. Англис тилинде болгону 200-дүн айланасындагы туура эмес этиштер бар. Аларды жатташ керек. Okay? So, in this video, we're looking at past simple irregular verbs in action, meaning in the text. Бул видеодо эми ошол past simple'дын туура эмес этиштери текстте же ошол сүйлөмдө кантип иштейт. Ошого карайбыз. So, this text is full of regular and irregular verbs. And you will notice how regular verbs work and how irregulars do. Okay? Бул ушул видеодо туура жана туура эмес этиштери кантип иштейт? Ошону карайсыңар. Václav Havel was born in Prague in 1936. Václav Havel was born in Prague in 1936. Václav Havel Прагада 1936-жылы туулган. To be born өзү туулуу. To be born. Адам өзү туулбайт да. Аны бирөө төрөйт. Ошондуктан төрөлгөн болуп айтылат да. Was born. Болгон, төрөлгөн. То есть төрөлгөн. Көрдүңөр, ошол was уже be'нин өткөн чагы past simple'де be'd деп аягына ed мүчө кошо албайбыз. Анын өзүнүн өткөн чагы бар. Дальше.
He came from a well-known family and had one brother. He came from a well-known family and had one brother. Ал белгилүү үй бүлөдөн келген жана бир агасы болгон. Эми come деген келүү, а мунун өткөн чагы came болот. Иди мүчөсү кошпой себеби туура эмес этиш. Have деген дагы өзү туура эмес этиш. Анын өткөн чагы had болуп калат. Had ошондо had one brother. Бир иниси же агасы болгон. He left school when he was 15 and got a job in a chemical laboratory. He left school when he was 15 and got a job in a chemical laboratory. Left деген кетти деген. Leave кетүү. Унун өткөн чагы ошол left болот. When he was 15. 15 жашында мектептен кетип, химия лабораториясында жумуш тапкан. Get табуу же бир нерсеге жетүү, got тапкан, жеткен. At the same time, he went to evening classes to complete his secondary education. At the same time, he went to evening classes to complete his secondary education. Ошол эле учурда кечки сабактарга барып, өзүнүн орто билимин толуктаган. Okay, so went барган. Бул go деген этиштин, go деген туура эмес этиштин өткөн чагы. Okay? After 2 years in the army, he started work in the theater. After 2 years in the army, he started work in the theater. Армияда 2 жылдан кийин театрда иштеп баштаган. Көрдүңөрбү, мына start деген бул туура этиш, буга ed мүчөсүн эле кошуп койду. Баштаган кылыш үчүн, өткөн чакта кылыш үчүн. He wrote his first famous play, The Garden Party, in 1963. He wrote his first famous play, The Garden Party, in 1963. Ал өзүнүн биринчи белгилүү спектаклин The Garden Party деген бактагы кече деген 63 жылы жазган. Wrote, көрдүңөрбү? Write жазуу, wrote анын өткөн чагы. He opposed the communist government, and after the Soviet invasion in 1968, he spent a number of years in prison. He opposed the communist government, and after the Soviet invasion in 1968, he spent a number of years in prison. Бул сүйлөмдө эки этиш бар, алардын бирөөсү туура, бирөөсү туура эмес. Opposed. Бул туура этиш. Ал коммунисттик өкмөткө каршы чыгып, жана советтердин басып киришинен кийин 68-жылдагы бир топ жылдарды түрмөдө өткөргөн. Spend өткөрүү, spent өткөргөн. He became the last president of Czechoslovakia in 1989 and the first president of the Czech Republic in 1993. He became the last president of Czechoslovakia in 1989 and the first president of the Czech Republic in 1993. Бул жерде became ал Чехословакиянын 1989 жылғы президенти болгон. Became болгон. Become болу. And the first president of the Czech Republic in 1993. Жана 93 жылы Чех Республикасынын биринчи президенти болгон. He won the International Gandhi Peace Prize in 2003. He won the International Gandhi Peace Prize in 2003. 2003 жылы эл аралык Ганди тынчтык призин утуу алган. Win утуу, анын өткөн чагы won. Okay? What does this text say?
Бул текст эмне дейт бизге? Биз туура месседждерди жатташыбыз керек деп айтат да. Окей?